Бардыгыбыз эле алдыбызга максат коюп жашап келебиз. Эгер эркек бала болгондон кийин машыгууну ар бирибиз эле каалап, оор салмакка ээ болуш үчүн болгон аракетибизди жумшайбыз. Бирок көбүнчө балдардан угуп келесиң. Мен арыкмын, мага болбойт, мен машыга албайм. Мен биринчи толушум керек, андан кийин машыгам. Бирок бүгүнкү чыгарылышта ошол арык бала тууралуу болмокчу. Дэвид Лейт. Фитнес-атлет Дэвид Лейт 1998 жылы 29 январда Эстония шаарында туулган. 2 жашында атасынан айрылган. Канча бир жыл өткөндөн кийин апасы Нино чечим чыгарып, Нью-Джерси шаарына көчүп келүүгө туура келет. Ал жерде Дэвид Лейт окуп жүргөн мектебинен өзүнүн улуу балдар шылдында үстүнөн күлүшкөн. Дэвид өтө арык болгон. Дэвид болгону 44 килограмм болгон. Ал кезде балдары 70 килограммдан болгон. Дэвид ар дайым өзүн ыңгайсыз калда сезчү. 14 жашында Дэвидке сколиоз деп аталган бел оорусунан диагноз чыгарышат. Ал оору менен убагында күрөшпөсө, майып кылууга чейин алып барышы мүмкүн. Ал оору менен күрөшүү үчүн Дэвид спорт менен машыгууну чечет. Ошентип ал 2009 жылы YouTube каналын ачып, акырындык менен өзүнүн видеолорун каналына жүктөй берет. Акырындык менен машыгуу Дэвид оор салмакка ээ боло баштайт. Бирок ага карабастан арыкчырай Дэвидти өзүнүн классташтары шылдың кылып күлүштү токтотушпайт. Дэвид өзүнө койгон максатка жетүү үчүн болгон аракетин жумшай берет. Ал баланын графиги мектеп жана машыгуу гана болгон. Ал баланын популярдуу болуусуна өзүнүн аракетинде болгон. Ал өзүнүн трансформация видеосун YouTube'га жүктөп, ошол видео аркылуу популярдуу болот. Азыркы учурда ал видеонун көрүүчүсү 32 миллион көрүүчүгө жеткен. Ошондон улам спорттук бренд кийимге жана ар кандай буюмдарга келишим түзөт. Дэвид башка бодибилдер менен иштеше баштайт. Нью-Йоркто моделдик агентствого келишим түзөт. Дэвид өзүнүн дене мүчөсүн кармап туруш үчүн өзүнүн машыктыруучусу айтканын боюнча машыгып келет. Дэвидти өзүнүн жашоосун жакшы жакка өзгөрткүсү келген. Бүгүнкү күндө 90 килограмм болгон Дэвид 6 саат күнүгө машыгып, күнүгө 5000 калорий тамак жейт. Өзүнүн машыгуусун жана диетасын YouTube'га жана Instagram'га бөлүшүп келет. Дэвид спорт залында машыгууну туура көрөт. Жумасына 6 жолу машыгып, өзүнүн ийгилигине жетүү үчүн Дэвид Джефф Сейт, Зис, Марк Фит ушуларды көрүп машыгууга умтулат. Ар бир адам өз максатына жетүүгө болот. Бул жерде Дэвид ошол нерсени тастыктаган. Достор, сиздер айтасыздар, мүмкүн мунун жашоосу бизге эмне кереги бар деп. Бирок азыркы учурда көрүп турабыз. Көбүнчө жаш балдар өз жолдорун таппастан жаман жолго баргандар бар. Бирок Дэвидти көрүп, канчалагандар жаштар жаман жолго барбастан ден соолукту чыңдоого үлгү болуп келет. Достор, ар бирибиз өз максатыбызга жетүү үчүн болгон аракетибизди жумшашыбыз керек. Биздин каналга жазылып, жана биздин аракетибизге баа бериңиз. Мындан ары да жакшы, сапаттуу видео чыгарганга аракет кылабыз. Достор, өз салымыңыздарды кошуңуздар. Подписацияны басып, жана класс басып комментарий калтырыңыздар.